кээде жолдо, кээде тоодо, кээде болсо ызы чууда, айрым учурда курулушта, кээде болсо саясатта. Бул журналисттик кесип. Бүгүн 7 ноябрь өлкөдө басма сөз жана маалымат күнү белгиленет. 1924 жылы Кыргыз өлкөсүндөгү алгачкы гезит Эркин Тоо Ташкент шаарында басылып чыккан. Андан бери 92 жыл өтүп, кыргыз журналистикасы телчүгүү тепкичтерин басып келди. Бул жылдар аралыгында бул күн маанилүү даталардын бирине айланды. Журналисттик кесип калемдин кумарын азгырып, касиеттүү күчүнө байлай алганын маалымат айдыңында иштеген ар бир адам илгертпей түшүнөт. Маалымат аркылуу эл менен байланыш журналистке чоң рахат тартуулап, анын тоодой түйшүгүнө, өмүрүнө келтирген тобокелчилигине, мойнуна артылган чоң жоопкерчилигине, дем алыш майрам күндөрү эмгектенип, көп эмес маянасына кайыл болуп иштегендер миңдеп саналат. Бүгүн маалымат жана басма сөз күнүндө элге кабарды жеткирүүдө салымын кошкондордун эмгеги, кыргыз журналистикасынын абалы тууралуу кеп кылабыз. Көп айтыла берилбегени менен маалыматты элге таратууда басмакананын орду чоң. Жалпыга маалымдоо каражаттарын колдоо борбору коомдук фондунун астында түзүлгөн. Бул басмакана 13 жылдан бери иштеп, анда 160тан ашык. Тактап айтканда, өлкөдөгү жалпы гезиттердин 70% басылып чыгарылат. Гезитти басып чыгаруу түнкүсүн жүргүзүлөт. Басмакананын жамаатын 50-55 жумушчу түзүп, алар маалыматты элге жеткирүүдө өз салымдарын кошуп келет. Биздин басмаканадагы кызматкерлер күн менен түндү алмаштырып койгон десек болот. Убакыттан пайдаланып айтып кетким келет. Дайыма 7 ноябрда журналисттер эстелет дагы, сыйлык андай мындай мамлекет тарабынан сыйлык берилип. Бирок ошол басылмаларды, гезиттерди басып чыгарган, түнкүсүн иштеген кызматкерлер дайыма эстен чыгып калганы ушул мени өкүндүрөт. Бакытбек Дыйканов журналистикага жана басып чыгаруу иштерине бала кезден тартып эле киришкен. Коргошундан тамга басып чыгарган күндөр артта калды. Учурда өлкөдөгү басып чыгаруу үчүн пайдаланылган техника бир топ өлкөдөн алдыда турат, дейт ал өз сөзүндө. Мындан тышкары Дыйканов гезиттердин сапатына токтолду. Айтымында 10-15 жыл мурун түстүү, тунук гезиттер жок болсо, бүгүн окурмандардын колуна эң сапаттуу, кызыктуу гезиттер келип түшүүдө. Эгер гезитте кызыктуу маалыматтар камтылса, ал окурмандарын күн санап көбөйтө алат. Ошондой эле учурда нускасы жагынан өлкөдөгү эң алдыңкы гезит Суперинфо экенин да белгилеп өттү. Бул басмакана аталган гезиттин басып өткөн жолуна, ийгилигине көп жылдар бою ортоктош болуп келе жатат. Суперинфо бизге 2005 жылы келген басууга. Ошол учурда 5000 тираж менен башталса, 8 барактуу, 8 беттүү гезит болуп басылып башталган 5000 тираж менен. Анда дагы жарымы, сканворд жарымы материал болсо, мына ошол жылдардан бери канча алдыга чыкканына күбө боло алабыз. Азыр мисалы үчүн 100 000 тираж менен чыгып атса, 32 бетке Суперинфодон бардык маалыматтарды окурмандар ала алат. Даяр болгон гезитти окурманга жеткирүүдө соодагерлердин да орду чоң. Жамалбек Курамаев 15 жылдан бери кичи күркөө иштетип, гезит сатып келет. Айтымында гезиттин кардарлары менен жакшы тааныш. Өзү бардык гезиттеги маалыматтардан кабардар болуп, окурмандар менен талкуулап турушат. Бардыгын мен таанып калдым, себеби көп жылдан бери иштеп атканга байланыштуу. Келсе, келбесе дагы калтырып коем, алар эртеси күнү болсо да келип алып кеткенге аракет кылышат. Бүгүнкү күндө интернет күн санап өнүгүүдө. Маалымат кылымында жашоочулар интернет аркылуу эле кабарлар менен таанышуу мүмкүнчүлүгү чоң. Бирок бул абал гезитке болгон суроо талапты азайта албаганын сатуучу Уулкан Мамбетова белгиледи. Интернетти баардык адам эле окуй бербейт. Жаштар окушу мүмкүн. Биз курактуулар гезиттен эле окуйт да, интернеттен окубайт деле да. Мисалы үчүн менин интернетим жок, ошондой эле ойлойм да. Көп адамдардын баягы өзүлөрүнүн эмесине жараша болсо керек. Оңой сатылганы бизде ушу Суперинфо, анан Вечерний Бишкек, Дело номер, Аргумент, ушу баардыгы эле кетет.
эгерде гезитти кызыктуу кылып чыгарса, окумдуулугун арттырса, анда бул гезит өзүнүн келечегин дагы эле бир топ жылга чейин мындай сактап калса болот да. Ал үчүн ошол журналисттер бүгүнкү күндө окурман эмнени каалайт, кандай талаптар болуп атат, анан кандай кызыкчу окурмандардын ушул бир кызыкчылыгын карап туруп, анан ошого жараша кылса болот. Мисалы үчүн мына күнүмдүк жаңылыктарды буларды мына сайттардан, ошол интернеттен карап алса болот. Бирок жанагындай бир кызыктуу, мындай бир аналитикалык бир макалаларды, анан ошондой бир окурмандарды бир кызыктырган бир маалыматтарды чыгарса, бул албетте бул гезиттин келечеги болот да. Мына Суперинфонун гезити дагы эле 100 миңден түшпөйт, чынбы? Бул деле демек Суперинфого кызыккан ошонун окурмандары бар экендигин далилдеп турат. Кептин башында айтылып өткөндөй, журналистикада кайсы бир кызыкчылыкты көздөгөндөр эмес, кесибин ашкере сүйүп, ага жипсиз байлангандар иштерин ЛТР каналынын башкы директору Айбек Мусаев да белгилейт. Азыркы тапта мамлекеттик телеканал кызматкерлерге жакшы маянат төлөп бере албайт. Антсе да бир орунда 10-20 жылдап иштеген кызматкерлер четте чыгат. Чыны менен алган айлыктары бүгүнкү күндө күнүмдүк керектелүүчү товарларга жетпейт. 8 миң сом айлык. Эми гонорар менен кошуп келгенде бир 10-12 миң сомдун тегерегине барат. Бул өтө аз бүгүнкү күндө. Эмне үчүн иштеп жүрөт? Ушул айлык аздыгына карабай деп. Мунун өтө чоң деле сыры жок. Адам бир жерге көнүп, ошол саясатка, ошол коомго берип аткан нерсеси жаккан үчүн жүрөт да. Бул патриоттук сезим деп айтса болот. Патриоттук сезим ошол мамлекетке болгон күйгөндүк катары баласа болот. Маалыматты элге жеткирүү менен коомду тарбиялоо деген функциясын бүгүн кыргыз журналистикасы жакшы аткарып келе жатат. Өзгөчө техникалык жактан мындан 10-15 жыл мурункуга караганда бир топ жылыштар бар. Тарыхчы журналист Кыяз Молдокасымов азыркы журналистикага өз баасын берип жатып, журналисттер коомчулукта чоң күчкө ээ болгону менен элитадагы саясий маданиятсыздык аларды алсыз катары көрсөтүп коюп жатканын белгиледи. Бизде саясий маданияттын жетишпегендигинен улам. Ар кандай сын пикир болобу, анын коррупцияга аралашканын жазабы, же башка кылык жорун жазабы, же башка бир жанагындай адамдын көңүлүн ренжиткен жактарын жазабы. Бүгүнкү күндө саясий маданияттуулуктун толук кандуу жоктугунан улам, ал саясий элита ошондон бир жыйынтык чыгара албай атат. Эгерде батышта мисалы үчүн бул толугунан бул 4-чү бийлик десек болот. Гезитке чыккан бир кичинекей бир макала керек болсо ошол өкмөттүн башчыларын, премьер-министрлерди, башкалардын баардыгын мына бийликтен баш тартып чегинтирип атат. Коомдук пикирден коркуу деген, ошондон этияттануу деген кыргыз элинин канында бар. Мурда эле баягы эл эмне дейт, эл кандай дейт, элди айтып туруп, анан ошого жараша бир топ оңгол түзөлчү да. Ошон үчүн баардыгын жанагы ордуна коюп, ар бирин жанагы мамлекетте ушундай бир эреже кирген учурда, анда бул маалымат каражаттары толук кандуу 4-чү бийликтин ролун аткарып калат. Акыркы жылдарда жалпыга маалымдоо каражаттарынын саны көбөйүп, сапаты жагынан өсүүгө шарт түзүлдү. Окурмандар өтө ыкчам маалыматтарга интернет аркылуу ээ болсо, окуганга мүмкүнчүлүк жок жерде радиодон угушат. Телеберүүлөр мурункудан да сапаттуу материалдарды даярдап, гезит, журналдар да өз аудиторияларын таба алды. Өлкөдөгү жалпыга маалымдоо каражаттарынын ар биринин жана анда иштеген ар бир кызматкердин өлкөгө, кыргыз маданиятына кошкон салымы чоң. Бул кесипти тандаган ар бир кесиптешибизди 7 ноябрь маалымат жана басма сөз күнү менен куттуктайм биринчиден да. Экинчиден ушундай түйшүктүү кесипте дайыма так бололу, адилет бололу, ар тараптуу бололу деп айтам. Түйшүктүү, абдан кызыктуу, абдан жоопкерчиликтүү кесибибиз өнүгө берсин, жоголбосун, ийгилик болсун ар бирибизде.